Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы саламатсыздарбы? Бул жумада эл өкүлдөрү парламенттик жыйында алгач эле өлкөдөгү экологиялык маселелерге токтолушуп, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишин колго алуу зарылчылыгын белгилешти. Мында биримдикте көчөттөрдү отургузуп, бак-дарактарды өстүрүү керектиги айтылды. Быйыл Кыргызстанды жашыл Кыргызстан кылалы. Ушул ниет өткөн жылы мамлекет башчыбыз жашыл мурас деген акция баштаган. Ал эми жогорку кеңеш ошону колдоп жашыл Кыргызстан деп биз токтом кабыл алып бергенбиз. Урматтуу кесиптештерим. Мен айлыгымдан көп болбосо дагы 10 000 сомду атайын бөлдүм ошого. Мына февраль айы эртең эле жаз келет. Суук жерлерде ашып барса апрелдин 10-уна чейин тегебиз. Дөң алыш деген айыл бар. Билесиздер, Кочкордо 5 гектар жерди атайын бөлүп коюптур. Бирок эккенге бак жок. Өкмөттүн болсо питомнигинен чыккан көчөттөр 4 000, жеке менчиктер болсо 1,5 миңден сатып атат. Ошон үчүн мекендештерим, жашыл Кыргызстан кылалы. Бишкекке жашыл шаар деген статусту кайрап келип берели. Бүт биз экология деп атабыз, ошол эле кезде бактарды бүт баарын кыйдырып, ошол жерде көп кабаттуу үйлөрдү куруп атабыз. Биз кантип жашайбыз? Бактар жок болсо, экология өтө начар болсо. Мен дагы коллегаларым колдоп кетет элем. Жашылдандыруу бул өтө зарыл. Бүгүнкү күндө эстафетаны бергем деди. Эстафетаны кабыл алганбыз. Биз да убагында айланыстын атынан 8 000 көчөт отургузганбыз. Биздин борборубузда 2 ботаника бар да. Бирөө Горький ботаникасы, бирөөсү Акумбай Алматинкада жайгашкан. Акумбай Алматинканыкы 100 гектар, Горькийдики 50 гектар. Ошол 150 гектар бүгүнкү күндө Академия науктун балансында. Болгондо ошону карай турган адамдын саны 60. 20сы хозяйчасын карайт экен, чарбачылыгын. 40 болсо бул научный адамдар экен да. Ошол 150 гектарга 20 адам карайт экен да. Абызжач. Бүгүнкү күндө ошол ботаника барып көрсөңүз, ичин көрсөңүз состояниясын. Ит баспай калды ал жердечи. Канчалаган наркомандар ошондо жүрөт. Зордук, зомбулуктар болуп атат. Абызжач. Ушуну мен бир сунуш катары, мүмкүн бир улуттук бир национальный парк кылабызбы, же болбосо ушу президенттин атынан кылабызбы, бир мындай бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Ошондой эле парламент жыйынында бир катар мыйзам долбоорлору кабыл алынып, анын катарында Кыргыз Республикасынын Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Ысык Көл облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып, депутаттар тарабынан кызуу талкууга алынды. Мен сіздерге суроо бербедим, ушу айылдардын жашоо шартын жакшыртыш керек депчи. Бир канча айылдарда бар, бала бакча жок, мектеп алыс. Эми жаш балдар 1-2, 3 класска чейин бир канча километр узакка барышат, жамгырда, нөшөрлөгөн жамгырда, ызгардуу кышта. Ошого жакшы шарттарды өзгөртүш керек деп ошого мен сиздерден сурап жатам да, кандай иш-чара алып барып жатасыздар сиздерчи? Кандай алдыда пландарыңыздар бар? Накыл мындай кыска эле айтып кеткенде, мурунку быйыл ошо Семей Лундон аркылуу, Южный Корея аркылуу түштүктө Ош менен Баткен областында 30 айылда жумуштар жүрдү, чоң суммага. Ошол сиз айтып кеткен эле соц объектилер, таза суу, ошол проект аркылуу болду. Азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол 2 областтан пилоттук болгондон кийин калган областка деле ошону таратабыз деп туруп, биздин жетекчилик ошо Кореяга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди. Урматтуу чакырылгандар, билесиздер да, бир жакшы сөз бар да, ааламга жол айылдан деген. Туурабы? Ошо биз жакшы көңүл бурбаган айылдан чоң окумуштуу чыгышы мүмкүн. Чоң мамлекеттик улуу инсан чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн биз айылга жакшы көңүл бурушубуз керек. Мындайда, урматтуу баяндамачы, Бишкек шаарын курчап турган бир нече союздан калган дачалар бар. Алар ошо дачаны азыр толук кандуу, туруктуу жашоочуларга айланып калган да. Ошолордун баардыгы өздөрү баягы керектүү сууларын, жолун, светтерин, электричествосун баарын киргизип алган. Ошолордун баары суранып жатат. Айыл деген макам жерде болот эле. Биз балдарыбызды бала бакчага киргизе албай жатабыз. Мектепке бара албай жатат. Өзүбүз эч жерге мисалы пропискага отура албай жатабыз деп. Анан айтып атабыз, ошо биринчи өздөрүнө башташ керек. Алар кайрылып эле жатпайбы алар? Кайрылбаган жери калган жок. Айыл өкмөтүнө кайрылып атат, рай администрацияга кайрылып атат. Анан ошондойлорго өзүңүздөр карап жардам бериле да. Биз да элим баягы чогулуш керек деп элди күтүп жүрө бермек ошолорду. 30 жылдан бери жашайт Кыргызстандын ичинде.
айыл деген статусу жоқ. Жаңы шаһардын тегерегинде земельный амнистия Сокулукта Аламединде болуп атпайбы? Ошол жерде карап көрүп туруп, ошол жер мунапыстык, ошо жер амнистия аркылуу ушуну өткөрсө болот экен. Айыл макамын берсе болот экен. Буга чейин жол жок болчу. Вот ошого жардам берсеңиздер айыл макам өткөнгөчү. Хорошо. Могул азыркы кезде акыркы 2-3 жылда мамлекеттин ичинде райондордо, шаарларда кадрлар маселесинде ротация болуп атат. Туурабы? Ушул ротация көпчүлүк жерде өзүнүн жакшы жыйынтыгын берип атат. Райондун жетекчилери, жосо шаардын мэрлери. А бирок жанагы айыл өкмөттөр, мектептин директорлору, кээ-бир айыл өкмөттөр бар экен, Ош Баткен тарапта. Бул жактан Чүйдөн же Көлдөн, Токтогулдан барган балдар эми кыргыз эли ар түрдүү менталитетте сүйлөйт экенбиз. Бул жактан барып, ал жактын тилин түшүнгүчө чейин 6 ай өтүп кетип атат. Мисалы, жергиликтүү элдин када салтын ар кандай жана диалектте сүйлөйт экен, туура кабыл алыш керек да, эл менен иштеш үчүн барат да, туурабы? Андыктан сиздер жана резерв кадрга киргизгенде, бир жака бөлгөндө, ушул маселени мындай орчундуу катары көрсөңүздөр, менин сунушум райондун акиминен ылдый деңгээлдеги должносттагыларды ротация кылбай эле койсоңор. Мисалы, мына жылдын башында bir 3-4 айыл кагаздары, иш кагаздары бүткөн болсо, жыл аягына чейин да күтүп тура беришеби? Жок, күтпөйт, жок. Толуктап туруп эле по возможности эртерээк алып кире беребиз. А сиздер процедурасы кандай болот? Жаңы айыл аймагын алыш үчүн кандай, кайсыл жактан башташ керек? Кандай иш кагаздар керек болот? Биринчи ушу эл жашоочулардын протоколу, андан кийин айыл кеңештин чечими, айыл өкмөттүн чечими, андан кийин район, область, андан кийин бизге келет. Тажикстандан чыккан этникалык кыргыздар жашаган жарымы айылдын жарымы Жаштык деген айылыбыз бар, Лейлек районунда. Ошол Жаңжыр айыл өкмөтүндө 3000ден ашуун калкы бар, бирок айыл статусун ала албай, алар борбордук айылына катталып, жанагындай баягы каттоо маселесинде, медициналык билим берүүдө көмөк алуу маселелеринде абдан кыйналып жүргөн айылдарды атадым эле иш жүрүп атат. Ушуну мындан кийин дагы мен мындай тийиштүү министрлик, агенттик тез арада айыл статусун мындай албаган айылдарды, ушул Жаштык айылындай, биздин айылындагыдай айылдарды Лейлек районундагы. Ушу дагы бир мындай бир жана бул жерде коллегалар айтып өттү, бир ревизия кылсаңыздар да, район боюнча деги эле Кыргызстандагы бардык айылдарды ушул статусу жок айылдарга статус берип, мындай бир тартипке келтирүү жагын өзүңүз дагы мен көзөмөлгө алат деп ишенем сизге. Айыл статусун берүү боюнча абдан жакшы. Биз баары сүйүнүп атабыз. Себеби мага дагы Өзгөн районунда Жалпакташ айыл өкмөтүндө округунда Бозол айылынан өтө көп кайрылуулар келип түштү эле, айыл статусу жоголуп кетип атыптыр да. Ошону кайра калыбына келтирүү боюнча айыл статусун берейли, бул мыйзамды колдоп берүүгө чакырам. Бул эми жаратылыш кырсыктары, бул Кудайдан келип аткан нерсе. Ошол айыл кайсы бир жылдары мындай сел болуп жууп кеткен болчу да, Курбуташ айылы. Ошонун жанында Бозол айылы айыл статусунан ажырап калыптыр. Паспорт бар, көлүгү бар, бүгүнкү күндө ошол айылдан экенин далилдей албай жатышат да. Ошон үчүн Бозол айылынын статусун берүү боюнча да бар экен, сүйүнүп атабыз. Жалпы эле бардык азыркы мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырам. Шаар статусун алыш үчүн эмне кылыш керек? Мас айыл өкмөтүндө 27 000 калк жашайт да. Бүгүнкү күнгө. Негизи райондун маанидеги шаарга 10 000ден ашса, калкынын саны 10 000ден ашса, анда райондук маанидеги шаарга татыктуу да эле. Мас айыл өкмөтүндө 27 000 калк жашайт да. Эмне үчүн биз шаар боло албай атабыз? Жооп бере аласызбы? Мисалы мына биздин кошуна районубуз Базаркоргондун борбору шаар статусун алды да. Бизде бир эле айыл өкмөтүбүздө, Мас айыл өкмөтүндө 27 000 калк жашайт. Давно шаар статусун алганы мүмкүнчүлүк болгон. Ошон үчүн сурап атам сизде. Бир эле калктын санына карайбы, же башка инфраструктурага каралат керек. Бирок Мекимбек Акимович, өзүңүз айттыңыз, мен Нокен районунун тургунумун деп туруп, негизи ушул өзүбүздүн шайлоочулар менен эле сүйлөшүп туруп, ошол жактан инициатива чыгыш керек да.
Чек ара өткөрүү бекеттеринде оор жүк ташуучу унаалардын кезеги жоюлат. Мындай маалымат социалдык саясат боюнча комитетинде айтылды. Буга чейин чек арада унаалардын жүктөрүн толук кандуу текшерүүгө 10 сааттан ашык убакыт кетсе, эми жарым саатты гана талап кылат деп тиешелүү адистер ишендирүүдө. Бул боюнча депутаттар айтылган убадаларды так аткарууга чакырып, сунуш пикирлерин билдиришти. Аталган мыйзам долбоорунун максаты чек арадагы жүк өткөрүү ишин жөнөкөйлөштүрүү менен ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталып, бардык көзөмөлдөө ишин бажы кызматына өткөрүп берүү сунушталган. Өткөрмө пунктларда контролдук функцияларды аткарып турган же болбосо санитардык, эпидемиологиялык, ветеринардык, фитосанитардык, транспорттук көзөмөлдөө бажы кызматына өткөрүп берүү. Талкуу маалында чек арадагы көзөмөл ишмердүүлүгүнүн баары бажы кызматына өткөрүүнүн себеби такталып, айрым депутаттар сунушталган мыйзам долбооруна каршы пикирде экени айтылды. Урматтуу кесиптештер, мен буга каршымын. Себептен кандай бир эле бажы, анда пограничный контроль да калгыланды. Ар биринин өзүнүн жумушу бар да. Бул жерден биз алып аткан жокпуз, булардын жумушун координациялап атабыз. Эмненин негизинде алдын ала маалымат бажы кызматына гана келет. Ошол маалымат менен бөлүшүп атабыз. Депутаттар өткөрмө пункттарынын ишин жөнөкөйлөштүрүү тескери жыйынтык алып келип, контрабандага жол ачылбайбы деген кооптонууларын билдирди. Именно ушундай баягы биздеги Кытайдан келген тооктун эти тууралуу чоң ызчуу чыккан билесиздер да. Ошого окшогон контрабандалык, мафиялык жолдорго жол түзбөй атасыңар. Баарыны четтен чыгарып коюп туруп. Жоқ, Айбек Тураталиевич, мен 20 жыл болду иштегенме. Өткөрмө пункттан текшерилип кайтарылып кеткен жүктү мен бүгүн көрө элекмин, бүгүнкү күндө дагычы. Ошондой эле эл өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө жайларында жүк ташуучу унаалар кезек күтүп турганы, жоюлбай жатканына токтолушту. Искендер мырза, бирок мен дагыдан эле түшүнгөн жокмун да, эмне себептен бүгүнкү күндө ошо Казакстандын границасында биздин ошо жүк ташуучу автоунааларыбыз бир жумалап очередте турат. Бир жумалап очередте жок. Мага ошондой маалымат келип атат. Жок, мен өткөн жумада эле бардым, очередте турбайт. Бир гана ошо электрондук эсеп фактурам бар деп келип туруп эле каттоодон өтүп эле чыгып кетип атышат. Таможняда сиз Минэконом айтып атасыз, очередь жок да. Азыр болбойт очередь. Очередь качан болот? Урожай бышканда болот. Күзүндө. Ушундай ыйлайт элдер, нерде турат. Сизге билдик бере аласызбы, что быйыл жайында ва күзүндө урожай чогулганда никакой очередь болбойт. Эгер документтер туура боло турган болсо, документтер туура эле, туура эмес эч ким барбайт да. Очередь жок эле чыгып атышат. Жыйында жүк ташыган унаалардын чет мамлекеттердин аймактары аркылуу жүрүүгө уруксат бланктарын тезирээк чечип берүү керектиги айтылды. Аны менен катар депутаттар чек арадан жана бажы бекеттеринен тезирээк өтүшүү үчүн жашыл коридор түзүү иши кандай жүрүп жатканын да такташты. Азыр эмне үчүн дозвол менен камсыз кылбай жатасыздар? Оор жүк ташуучу биздин айдоочуларды. Жана сизге айтып кеткенде, жана ички жүк ташуучулардын кызыкчылыгын колдош үчүн анын санын биздин керектөөбүздөн ас бергендигинен болуп атат. Биз болсо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп санын көбөйткөнгө, андан сырткары ошо уруксат кагаздары жок каттоону макулдашканга аракеттерди кылып атабыз. Жанагы жашыл коридор боюнча айтып кетиңизчи, ушул жашыл коридор боюнча бир иштер болуп атабы? Бизге көп гуманитардык жардам келет. Ошол эле дармектер боюнча, медициналык изделиялар боюнча ошо жашыл коридор иштейби? Жашыл коридор иштейт. Специфический ушундай товарлар, атайын баягы скоропорт, сиз айткан медициналык заттар боюнча, ошолор боюнча өзүнүн перечини бар. Кайсы товарлар жашыл коридор упрощенный порядок менен өтө турган кодекс менен да бекитилген, закондагы бекитилген, закон негизинде да бар. Жыйынтыгында депутаттар тарабынан бир катар сунуш пикирлер айтылып, сунушталган мыйзам долбоору бир добуштан жактырылды. Бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин кезектеги жыйынында мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкарууга байланышкан мыйзам долбоору биринчи окууда талкууланды. Иштетилбей турган мамлекеттик мүлктөрдү башкарууга уруксат берүү каралууда. Жоопкерчиликсиз жана коррупциялык жол менен менчиктештирилип кеткен мүлктөр депутаттардын тынчын алууда. Жогоруда аталган мыйзам долбоору боюнча экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов баяндама жасап, киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө токтолду. Альтернативдүү вариант катары мамлекеттик ишканаларды ишенимдүү башкарууга берүү, доверительное управление механизмы сунушталып жатат. Ушуга байланыштуу мамлекеттик мүлктү
ишенимдүү башкаруу жөнүндө мыйзамына бир катар өзгөртүүлөрдү сунушталып жатабыз. Мыйзам долбоорунда мамлекеттин эсебиндеги мүлктөрдү башкаларга иштетүүгө уруксат берилүүдө. Эл өкүлү Эмил Токтошев мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкарууга берүү механизмдерине токтолуп, башкаруучунун жоопкерчилигин аныктап күчөтүү керектигин айтты. Ишенимдүү башкаруу алып атканда. Ооба, биздин 2 жыл 3 жылда компания болот да. Мамлекеттин келеше карамагынан түшөт деп. кетпейт. Мамлекеттин карамагынан кетпейт. Келеше түшпөсөчү? Ал эми тиешелүү договорда баардыгы белгиленет да. Жок да мыйзамда. Анда жоопкерчилигине жазыңдар да. Ушундай чоң ишканы алып алат дагы 3 жылдан кийин доход жок деп берип койсо, канча адам айлык алды, канча адам көрө сатып берген жакшы го. Келиңиз ошо эгерде доход неметпесе, анда жоопкерчилигин карайбыз же анда биз жок болуш керек да. Сөзсүз бул жерде келишим түзүлөт. 5 жылга биринчи, андан кийин максималдуу 10 жылга түзүлүшү мүмкүн. Ошол аралыкта кепилдиктерди алып жаткан тарап. Эгер ошол милдеттеме аткарылбаса, сөзсүз жоопкерчилик каралат. Ал эми депутат Өмүрбек Бакиров сунушталып жаткан нормалардын күчүнө кирүү мөөнөтүнө көңүл бурду. Канча мамлекеттик ишкана мына ушундай ишенимдүү башкарууга өткөрөлү деп турасыздар, же болбосо ушул банкрот болуш астында турат, канча ишкана аттарын атап коюңузчу. Албетте, урматтуу депутаттар, 24 декабрь 2021 жылы токтом чыккан. Переченге токтоло кетсем, бул жерде ачык акционердик коомдор боюнча Манас Теги деген акционердик коом, Дуслик деген акционердик коом, Ош Дюбек, Центральная лаборатория контрольно-испытательных приборов, Каракулжа Автотранс, Миңтеке, Ташкөмүр, жоопкерчиликтелген коом, Шахта Бешбурхан. Ал эми мамлекеттик ишканалар боюнча проектно-конструкционный технологический институт водоотметки дейт, ГП Дан, ГП Карабалта. Жалпы канча ишкана? 8 ишкана, 8 акционердик коом. Мыйзам долбоорунун концепциясын колдой турганын билдирген депутаттар жетекчилердин жоопкерчилиги жана ишмердүүлүгүнө баа берүү керектигин баса белгилешет. Жоопкерчилик маселе турат. Бул жерде бир кандайдыр бир мындай бир баягы мурункудай эле ойлоп, жеке өзүнүн бир кызыкчылыгын, жеке бир бизнесин ойлоп, эртеңки күнү бир мындай эч баягы жоопкерчилиги жок эле ошол иштебей турат деп иштеп аткан ишканалар деле учурунда банкротко жасалма банкротко чыгарган учурлар көп кездешкен бизде. Туурабы? Кызыктар болуп алып. Бул четтен чыгат азыр мындай мисалдар менен айта турган болсокчу. Бул жерде мындай өкмөт азыр жоопкерчиликти өтө катуу, бул мыйзамдан башка жанагы укуктук мыйзамдарга өзгөртүү киргизип алып келиш керек. Мен ушул аукциондорду бир текшерип чыгуу комиссиясын түздүрөйүн деп атам. Себеби бул 10-жылдан баштап сатылып тур, бул өтө мындай баалары мындай эме болуп атат да, көрүнүп турат, ошо коррупционный аябай чоң схемалар иштеген бул жерде. Ошолорду текшерип, кимдер катышкан, аукционду кимдер өткөргөн, ошолорду кайрадан мамлекеттин мүлкүн кайтарышыбыз керек. Андан тышкары комитет төрагасы Данияр Төлөнов мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүү керектигин билдирди. Бир төгөрөк стол өткөзөйлү. Урматтуу кесиптештер, ошол жерге независимый эксперттер чакырайлы. Булар силер келгиле, мындайча айтканда бизге ошону толук түшүндүрүп, бизге ишендиргиле. Ошол максатта иштегиле, себеби бул аябай жооптуу нерсени алып атабыз мойнубузга бүгүнкү күндө. Анын келечекте кандай иштеп кетишине ошону биргеликте ойлонойлу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы Улан Примов Кыргыз-Түрк Манас университетине барып, эл аралык окуу жайдын ишмердүүлүгү менен таанышты. Алгач эл өкүлү университеттин жетекчилери менен жолугушуп, окутуучулары курамы менен барлашты. Ошондой эле депутат окуу жайда ачылган көкбөрү оюндары боюнча калыстарды даярдоочу курстун ишмердүүлүгү менен таанышты. Курста тажрыйба топтоп, да сыккан калыстардын көкбөрү боюнча республикалык жана эл аралык оюндарды ийгиликтүү өткөрүүгө өз салымын кошот деген терең ишеничте экенин билдирди. Бабалардан калган баалуулуктарыбызды жайылтуу жана жаштардын улуттук спортко тартуу жаатында жасалып жаткан бул самал башка окуу жайлар үчүн да үлгү деп кошумчалады. Жыйынтыгында көкбөрү курсунун бүтүрүүчүлөрүнө сертификат тапшыруу аземине катышты. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Миргүл Ешпаева алып бардым. Берүүнүн максаты эл өкүлдөрүнүн иш аракеттерин чагылдыруу болуп эсептелет. Берүүнү толугу менен Жогорку кеңештин YouTube баракчасынан күзөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.